Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен Кара Суудагы атамекендик өндүрүш чыгарган ишкана ишмердүүлүгүн 2 эсеге көтөрдү. Мындан тышкары кошумча жумуш орундары дагы ачылды. Республикага гана эмес, коңшу өлкөлөргө дагы тааныла баштаган ишкана туурасында кабарчыбыздын материалында. Кара Сууда бул ишканадан атамекендик товар өндүрүлөт. Инъекция үчүн ийне шприц чыгарган чакан завод 2015-жылы ишке кирген. Жеке ишкердин өз дарымети менен курулган мекемеде 20 жаран жумуш орду менен камсыз болгон. Башкы талап сапатка бурулган. Жабдыктары Жапониядан, сырьёсу Орусияга таандык ишкана аз убакытта туруктуу кардар тапканга гана жетишпестен, эл аралык соода түйүндөрүндө да орун таба алды. Чакан заводдо суткасына 100 000 даана шприц чыгарылат. Бул жерде биз шкала басып чыгарабыз. 2,5-дык, 5-дик, 10-дук гильзаларга, бул жактан келген гильзаларга шкала басып чыгарабыз. Ошол жерде биз шкала басканда краскада эч кандай брак болбош керек. Ишкер эми бул өндүрүштү 2 эсеге көбөйтүүнү ниеттенүүдө. Ал үчүн Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан 7 миллион сом насыя алган. Буга коңшулаш чет өлкөлөрдөн болгон суроо талаптын өсүшү негиз болгон. 2017-жылы Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондусунан 100 000 АКШ долларын жардамга алдык. Бүгүнкү да канча каражат керек болсо, ошол проекттердин негизине берүүгө даяр. Муну менен ишканада суткасына 200 000 даана шприц чыгарууга шарт жаралат. Кошумча жумуш орундары да ачылат. Түштүк Корея өлкөсүнөн бүт керектүү болгон эмеректерди 10-дук жана 20-лык шприцтерди чыгаруу үчүн оборудованияларды бүгүнкү күндө алып келдик. Монтаж иштери да бүттү. Кудай буйрса бир жакын аралыкта ал шприцтерди да чыгара баштайбыз. Каржылык колдоо көрсөткөн фонддун жардамы менен ишкана кошумча бөлүмдөрдү да ишке киргизүүнү мерчемдеп жатат. Сентябрь айынан тартып ишканадан инсулин дарысы чыгарыла баштайт. Бул үчүн Саламаттыкты сактоо министрлиги менен атайын меморандумга кол коюлуп жактырылган. Миргүл Бокошова, Наргиза Жоробекова, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1 канал, Ош облусу. Кыргызстан боюнча 600